Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum урматтуу жамаат. Assalamu alaikum. Жалпы биздин Муз ТВ каналдын көрүүчүлөрү, жылкы сүйүүчүлөрү амансыздарбы? Туугандар, мынантип биз Кара суунун Кызыл Ордо айылына келип калдык, туугандар. Кызыл Ордонун жакшы бир сындуу аты сатууга чыгып атат. Мына алдыңызда көрүп турган бой бийик ат маалыматын силерге жеткирели, туугандар. Аттын ээси Сейит ушул чыгарылышта бул аттын маалыматын силерге берип, мүнөздөмөсүн айтат. Биз менен бирге туруп, туугандар, Сейиттин атынын маалыматын угуңуздар. Аттын кандай экенин, туугандар, алдыда тарталы көрсөтөлү. Сейит, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандай, жакшысыңбы? Ден соолугуң жакшы, Сейит? Жакшы, Аллага шүгүр ака, өзүңүз. Иштер болтабы? Жакшы. Чоң аттыны сатып чыгардың? Ооба. Ошол бизге акча керек болуп калып, сатууга чыгарып калдык. Негизи бул айылда чабылып жүргөн аттардын бириби, Сейит? Ооба, улактарга чабылып. Улактарга чабылып атат. Ооба. Тынымсыз эле болгон улакка барып атат. Болгон улактарга барып чабылып атат, Кудай кааласа. Кудай кааласа эми аттын маалыматын акырын бизге биздин көрүүчүлөргө жеткир, аттын башынан эле не деген ат эми? Кайман атынан баштабайлыбы? Кайман аты ошол укамдар улакка чабып жүрүп Чечен деген ат коюп коюшкан. Чечен. Чечен деген ат экен да. Бул өзү каяктан келген ат, Сейит? Ат породасы бишкекский деп коет. Жаңы кыргыз жылкысынан экен да. Новокыргызский. Кара сууда Коңурат айылында өскөн да, эми жаштыгында ошол жерге келип, ошол жерден чоңоюп. Коңуратта тарбияланган. Коңуратта тарбияланган. Коңураттык балбандар деле тааныйт, көрсө аттычы. Ошондо бул жылкы сүйүүчүлөр. Жакшы, мындай ийгиликтерди жаратып чабылып келген ат экен да. Кудай кааласа чабылып атат. Азыр жаш, дагы келечек алдыда, Кудай кааласа. Жаш, канча жашы? Канча асый? Жазга 2 асый. Жазга 2 асый. Бою 65тен аз-маз жогоруракпы дейм, Ооба, 1.65тен өтөт. Өтөбү? Бой бийик экен да. Эми кандай улактарды көрдү бул? Торпо улакка чабылып аттыбы? Торпо улактарга да салып аттык. Чоң былтыр мисалы ошо өзгөндөгү Ниязовдардын улагына барды. Чоң улактарга салынып атат. Үйүргө койдуңбу, койбодуңбу? Жок, үйүргө коюлган эмес. Үйүргө коюлган эмес. Үйүргө көргөн эмес. Өзү мындай. Бирок үйүргө күчтүү болсо керек. Атам айтып калат да, немеси кичине тайпай көрсө деле кыйкырып жер чапчып калат да мындай. Акеле күчтүү десең, Ден соолугу мыктыбы? Ден соолугу, жеп ичиши Кудай кааласа жакшы. Жакшы, Аттын айып жери барбы, жокпу? Эми баягындай көрүп турасыздар, ат турушу ушу. Тээт деген жаман адаттары жок. Жок, андай жок. Ошо айылда палбандар да билет аттын. Бир оңго солго буруңчу ака, мына жерге баралы. Кеңирачы бар. Мына достор, аттын турушун көрүңүздөр. Чечен деген ат экен. Бою бийик ат. Быйыл кандай сууту келди? Жакшы суут. Азыр улактарга чабып көрө берет. Как положено. Любой жерге чабып алса боло берет. Чоң жыйындар болсо ошол жерге апарып алам, көрө берсин. Сол жака буруңчу эми ака. Туягы таза. Жактары таза. Мына бир жеринде кичине төбөлөнгөн жери бар, эми улакта болгон нерселер да. Мына сол жагында экен аркасы. Так ол атка мешайт этпейт ал. Эми бул жүрүштөрү чабылып аткан аттын белгиси да, туурабы? Чабылып жүргөн ат. Эми ошо чоң жыйындарга кирип ошондой болот экен да, анча-мынча. 5-5ке чабылган дедиңби? Жок, 5-5ке чабылган эмес. Чабылган эмес. Бирок 5-5ке деле чапсам болгудай буну. Тездиги жакшы. Тездиги жакшы, азыр чабып көргөзөт атам. Оны ак машинадан бир аттын тездигин көрбөйлүбү, Өзөгө бир карап чабыңчы. Чечен деген ат экен. Такага туруштары кандай? Такага турушу жакшы. Жакшы, Кой бериңчи ошол жерден. Мына достор, чечендин чуркаганын көрөбүз. Тездиги. Тездигине сөз жок экен, Оозунун жумшактыгы. Оозу жумшак. Азыр мына 2-3 күндөн бери үйдө туруп калганга улак жок. Кичине неме болуп атат.
Tüzük. Ha. Ebi Çeçen'in bir tuyaklarının canından gösötöyün, avakları kандай eken onlar aldıda. Tartabı dağına bağısını aytabız. At Kızıl Ordu'da. Bayağıda topқа kirgенде чап неме болбойт а? Жоқ. Опқа туруп, ондай нерсеси Топқа жоқ. турбайт. Сүрүү эле кирип кете берет. Bunun baaсын қанша деп атасыңар Чечендики? Баасын $4,500 да табыз. $4,500. Gelişүү жолдору дагы бар. Бар Кудай кааласа. Gelişүү жолу бар. Така бастаңызчы. Анда номериңерди айтып койбойсуңарбы, номерди? 0772 0772 72 72 61 72. 61 72. Аттын үстү таза, а? Мына жоор, пор, андай нерсе Жоқ, андай нерсе жоқ. Эгардын ичи деле таза. Жакшы. Мына достор, мен номерди экранга жазып койдум. Чечен деген ушул чоң ат. Кимге туура келген болсо чалып сүйлөшүңүздөр. Быйылкы сезондо үйүргө бир коюп көрүш керек экен, а? Коюп көрүш керек. Bir koyup görüş керек eкен. Кулунуп отурган чоң ат экен. Андыктан туугандар, ат жаккан болсо номерге чалыңыздар. Бул видеону көрүп аткандар класстан басып, башка группаларга да бөлүшө кетсеңиздер туура болот. Сейит, содаңа береке болсун. Рахмат ака. Ишиңе ийгилик.